Бүгін біз ұлттық онкология борборунун 65 жылдыгын белгилеп жатабыз. Биздин ұлттық борбордун чоң тарыхы бар. Ошол алдыга койгон максаттарыбыздын бири деп, бүгүнкү конференциянын башкы максаты алдыга койгон максаттарыбызга жетүү. Статистика кайрыла кетсек, биздин жылына 35 миң биздин ооруларыбыз бар. Жылына 5,5 миң, 6 миңге жакын оорулар катталат. Ошол оорулардын санын биздин максаттарыбыздын бири оорулардын санын кыскартуу. Анткени көбүнчө оорулардын бизге 3-4 стадияда келип жүрөт. Ошолордун санын азайтуу, ошолордун жашоосун жеңилдетип, ошолордун жашоосун жакшыртуу биздин максаттардын бири. Ошондуктан биздин конференцияга чоң онкологдордун, дүйнө онкологдордун көп санын чакырдык. Ошолор менен кайтып алмасы берет да, жана ошолор менен биз өзүбүз кылтапкан ишибиз менен да бөлүшөбүз. Азыркы учурда биз жаңы аппараттарды сатып алууга бизге каражат бөлүнүптөрдө андан тышкары ремонт иштери жүрүп жатат. Ошол менен бирге биз дары-дармектер менен 90% ооруларыбызды биз каржылоо маселеси чечилди. Ошолордун баарын биз 90% каржылап берип атабыз. Хирургдарыбыз, дарыгерлерибиз, биздин чет элдик баягы специалисттер айта кетишти. Көп ийгиликтери бар экен, операциялардын ыкмаларын билишет экен. Ошондуктан биз ошолорду дагы өркүндөтөбүз.